Лидивитти Кытайдан экинчи колун $40-50 миң алып аткан туугандар эми бу жака караңыздар. Эми негизи чынын айтсам, Кыргызстанда Лидивит менен BYD'дан башка машина билбейсиңер туугандар. Ансем көнөрө кетпесин. Бул машинаны эмнеге сунуштады десеңер, бул өзүм ушундан алып минип жүргөнү жарым жыл болду туугандар. Өзүм сынагыман өттү, ошого силерге сунуштап атам. Бул машинанын баасын айткач кетейин. Баасы Лидивиттин баасынын 3,2%-ин аласыздар. Калган акчаңар чөнтөңөрдө калат. Лидивитте бар ыксыздардын бар жогу бар. Лидивит эмне кылса, бу да ошону кылат, кибирет. Бир зарядка алсаңар 220 км тök жүрөт. 60 литрлик майбак бар, бензиновый. Өзүн зарядкалап, өзүн алып жүрө берет да. Буну төккө айрым зарядка алсаңар да болот. Өзүн тök менен майды аралашып жүргөнү теңшеп койсоңуздар, өзүн зарядкалап кете берет. Жалаң гана бензинге деле айдап кете бересиңер. Жалаң бензинге айдасаңар, кайта эле барып келип өзүн зарядкалай берет да. Ойлогула. Бул 6 кишилик. Машинанын узуну болсо 5 метр 20 чукул, кеңдиги болсо 2 метр, ойлогула. Аябай сонун туугандар. Эми бул машинанын ичиндеки ыксыздарлар менен таанышып чыгалы. Кичинекей ушул машина эшигинин туткасынан бери түшүндүрүп кетейин. Бул болсо бармактан ит. Бармактан ит, Мына көрсөңүздөр. Эми машинанын ичине келсек, туугандар, мына көрөсүздөр. Биринчиден эле эң жакшы көрүнүп аткан экранды көрдүңөр. Бул жерде 30 экран, ойлогулачы, эмне деген чоң. Лидивиттикине окшош, ортосунда сысыгы жок, бар жогу бирге. Бунун ыксыздарлары өтө жетерлүү. Экинчиден, мына бул жерде сымсыз телефон зарядкалагычтан экөө бар. Оң сол тарабында экөө тең бар. Ооба, iPhone'ду койдуң эле сымсыз зарядкалайт. Бул жерде болсо өзүңөрдүн айдаш немелерин теңшеп аласыңар. Бу жакта пар, аны муну ишигил ыктарлар аябай көп. Бул жерде суу салгычтар. Бул жерде болсо дагы бир нерсе сала турган неме, томпучка дейбиз да. Анын алдында болсо холодильниги бар. Туугандар, анан дагы бир жерин айтайын. Бар жогун карасаңыздар мынакей, чыракты болобу, эмнени бар жогун ушул жерден теңшегели болот. Орундуктардын бар жогун экрандан теңшейсиздер. Мисалы, тияктагы экранды өчүрүп койсоңуздар да болот, жарытып койсоңуздар да болот. Лидивитти алгандар өзүңүздөр билесиздер, ортосунда сызыгы бар. Муну карасаңыздар, сызыгы жок мына. Көрдүңөрбү? Өтө сонун да. Бар жок нерсеси такыр бар бул жерде. iPhone'го CarPlay'ге уласаңар болот. Мына музыка угуш, телевизор, кино, аны муну көрүш такыр бар жогу бүтө берет. iPhone'го улап койсоңор бар жогу кете берет да негизи. Бул жердеки экранын карасаңыздар, бул жерде дагы бар. Бул жерде километр саны, төгү канчалык калды, май канчалык калды, 4 дөңгөлөктүн канчалык жели бар жогу ушунда ачык. Анан бул ролдон дагы башкарсаңыздар болот. Бул жерин бассаңыздар, машинаны эмне десеңер, кандай машинага кандай буйрук берсеңер, ошондой кылып берет да негизи. Бунун функциясын деле орусча кылып өзгөртүп жибергенге мүмкүнчүлүктөр бар. Музыка өткөргүч, жөткө жана телефон алуу, бар жок нерсенин бар жогу эле бар бул жерде негизи туугандар. Кандайын теңшеп алсаңыздар боло берет. Негизи бул жерде мына хаританы ачалы, хаританы ачкандан кийин көргүлө. Тияка кылсам тияка кетет. Бу жака калсаң бу жака кете берет деген сөз. Негизи буну кармап туруп, бу жака кылып койсоң бу жерге да өткөрүп алгалы болот туугандар. Хаританы бу жака өткөзүп алсаңар болот. Тартып койсоңор, өтүп кетет. Анан бул машинанын олтургучтарында болсо, массаж, жайдын күнү муздатуу, кыштын күнү ысытуу, бар жогу бар туугандар, бар жогу тök менен теңшелет мына жерден. Белиңерди теңшесеңер да болот, жонуңарды теңшесеңер да болот мынакей. Бар жогу тök менен кетет автоматически. Мына баскычтары болсо, эшиктериндеки бар жогу автоматически. Мындай музыка койгуч лабаларынан болсо, бунун ичинде эң аз дегенде 23 лаба бар. Эми силер колонка дейсиңерби? Колонкадан 23 бар. Аябай сонун туугандар, мына түндүк бар. Бул жерде түндүк бар, артында бир түндүк бар. Эми биз артын чыгып көрөлү. Мына жерден отургучтарды адамды массаж кыла турган дагы функциясы бар экен. Ошону бир көргөзүп койбойсуңбу? Эми бул жерди карасаңыздар мынакей. Бул болсо туңфуң жары дейт. Ысытат да. Ысытып берет буну басып койсоңор. Канча ысытасыңар бар жогу билинип турат. Бул жерде болсо массаж. Бул жер болсо тиги сен тараптагы
артқы орындық бір басып қойсаңар мына жатады да, алдында бұт қойғыш шығады. Негізі шептер ошол жакта олтурат да көбүнчөсү. Бул болсо бул жерде бар жок 4 орындығын такыр теңшегеле болот. Эң артындагы экөөнөн башкасын такыр теңшейсиңер мына. Ушул жерден 4 орындыкты тең ушул жерден башкара берсең. Ооба, экрандан теңшейсиңер да, такыр бар жогун. Бунун функциясы аябай көп да. Эми буякты эле карасаңар, мына бул жер болсо, мына жерде өзүңөрдүн макпий бир нерселериңерди салып койсоңор, элдер ача албайт да, олтургандар. Бул жерде экрандан ачасыңар мына. Көрдүңөрбү? Экрандан кетет, жаап коесуздар. Арткы телевизорун, түндүктү такыр ушул жерден башкарасыздар. Түндүктөр жабылып атат азыр. Бассаңар ачылат деген сөз. Бул арткы мына экрандагы, ушул экрандан башкарсаңар болот. Эми артына чыгып тааныштыралы. Аркасына тааныштыралы. Эми кезекте туугандар, артындагы эки орундугун алмай тааныштырган кетели. Эң алдында бул эшикти айтып коеюн, кээ бир машиналарды ушунча эле ачылат. Бунун эшигин карасаңыздар мына 90 градуска ачылышы мүмкүн болуп атат да бул жерде. Андан кийин чыксак, мына олтурсаңар да туугандар, бул жерде кол койгучтар такыр бар. Өзүңөр каалаган жерге өлчөп аласыңар. Орундуктардын баары жогу ток менен, алдыга кылсаңар алдыга, артка кылсаңар артка. Андан кийинкиси бул жердеки холодильнигин көрсөтөйүн. Мына холодильникти көрсөңөр, бир экрандан иштейт, басып койсоңор чыкты холодильник. Сенсорлуу экен да. Бул муздатат туугандар, буп мустак, таш болуп кетти да азыр көрсөң. Буп мустак. Жайдын күнү муздатып, кыштын күнү ысытып ичсеңер болот. Анан бул жердеки телевизорун ачалы такыр экрандан. Мына. Бул экрандагы бар жогу мына мындай иштейт да. Бармак менен көрсөңөр. YouTube, өтө сонун. Бардыгы эле иштейт экен. Ооба, киргизип алса болот. Телевизор көрсөңөр болду. Артта олтуруп алыпчы. Үйлө боюнча бул жерде далайлар турат да, мына көрсөңөр. Такыр. Өтө сонун да бул негизи мына. Ушул жерден деле орундуктар теңшегеле болот. Артында олтуруп алып да көрсөң. Мына такыр теңшейсиң да, орундуктарды артында олтуруп алып деле бунун абасын дагы теңшейсиң, чоң кичиктигин, музыканын абастарын теңшеп көрсөңөр болот. Анан бул жерден дагы теңшеге болот. Бул жерде дагы кичинекей экраны бар. Бул жерде дагы орундуктарды, арткы мына кондиционер дейсиңер, аба муздаткыч бар жогун ушул жерден теңшеге болот. Бул арткысы болсо башка машиналарга окшош алдынан чыкпайт туугандар. Көрдүңөрбү? Мына жерден чыгат мына. Ушул жерден чыгат. Мына чырактары бар жогу бар. Тийгизип койсоңор өчөт, тийгизип койсоңор жарыйт. Аябай сонун чыккан. Анан бул бейкатарлык боюнча эң жогору бунуку. Башка машиналарда ашып кетсе бир 6-7 гана жанакындай согушканда, урулганда 6-7 гана жакы жел чыгат го. Жаздык. Bundan bolsa ойлосоң 11 бар. Эң артында дагы экөө бар. Артынан бирөө келип урганда артта отурган кишилердин башын коргогонго аябай жакшы да. Бул болсо чынын айтканда шептер олтура турган, байлар олтура турган орун да. Анан бул олтургучтун өзгөчөлүгүн бир көргөзөйүн, туугандар көргүлө. Бул жерде басып коесуздар. Басып турасыздар, уланду. Кыймылдады, коюп бересиздер да. Ошондо карасаңар, бул орундук алдыга жылат. Алдыңкы орундук. Бул өзү мына бут койгучу чыгат. Мына жатат да бул. Анан массажды ачып коюп, ушул жердечи телевизорду коюп жөнөйсүздөр, шоферлер айдап кете берет. Эгер массажын жандырып көрбөйсүң, массаж жандырса болот ана жерде. Ооба, мына жандырасың массажды. Мына жерлерде массаж кылат. Мына ушул жерден эле башкарып коесуңар да. Мисалы, ZoRP дейт да. Бу жерден массажды ачып коелу. Ачтык болду, кетти массаж. Бул жеринде да үстөлү бар туугандар. Эң жогору комплектациясы бул, эң жогору даражадагысы мына. Бул жерде үстөл бар. Көрдүңөрбү? Мына. Бу жерде олтурдуңар, мисалы жолдо узак жолго жүргөндө тамак жегенде болобу, же компьютерлар болсо, жумуш кылып кете бересиздер, шоферлер алды айдап кете берет. Бул жерге ар нерсе сала тургандар, артында 2 кишилик орун. Кайра ордуна келет. Ооба. Басып коюп койсоң, кайта ордуна келет да бу.
Туугандар, эми эң артындагы эки орундукка келсек, аябай сонун бул жерди деле мына жерден башкарып коесуздар кнопкадан. Көргүлө. Ушул эле кнопкадан башкарасыздар, бул ысытат. Эми бул массажы жок, а бирок ысытып муздатканга болот да, эң артында отургандар. Бул жерде болсо термос салып койсоңуздар болот. Терезесин дагы аябай чоң жасаган. Көргүлө, аябай сонун. Бул артында отурган адам да кандай кыздалбайт да негизи. Баары жогу кнопка менен кетет да. Мына бул жерде деле мына чыгып атат да. Эң артында болсун. Бул чырак да мына жанат да, бир нерсе көрсөң аны муну болот. Анан бул жерде тепси бар, эки тарапта эки тепси. Артта отургандар дагы телефон тепси менен зарядкалап кете бересиңер. Анан бул орундуктун, эки орундуктун бул жеринде дагы бар мынакей зарядка, көрдүңөрбү? Баары жогуна орнотулган да. Эч кандай эле артта отургандар менен алдыда отургандардын айырмасы өтө эле жогору болуп калбайт. Баары жок тең барабар болот да, баары жок адам. Бул жерге телефон салып коесуздар. Телефон салгычы бар экен. Ооба. Экинчи кол Лидвиттин акчасына ойлогула туугандар, экинчи кол Лидвит 40-50 миң доллардын акчасына 3,2% акчасына 35 миң долларга ушуну аласыздар. Ушул офисинен завод ишки, мына 0 пробег жапжаңы машина, биз экинчи кол машина тааныштырбадык. Ооба, Лидвиттин негизи өтө чоң деле билип кеткеле болбойт Кытайды. Эми туугандар, бунун артына келсек, мына бул деле окшош, баары жогу эми 35 миң доллар болуп атпайбы, жакшынакай эле да, мына. Bir kol menен açılат кнопка менен. Бул арткы орундуктарын такыр кнопка менен башкарасыңар, келгиле. Басып койдуңар, өзү жатат да. Керек болсо 4 адамдык кылып, керек болсо 6 адамдык кылып иштете бересиздер да. Ойлогула, бул машина менен негизи бир бизнеске айдасаңар деле, үйгө алсаңар, үй бүлөгө деле аябай оңтой эле да, бир үй бүлө кишиге чынын айтканда. Тök машиналарга окшош, бул машиналардан эч кандай кыйбат болбойсуздар, төгү жок калабы деп. Ал анткени айтканымдай кибирет өзүн өзү зарядкалап кете берет туугандар мына. Лидвиттин ичи деле ушундай. Лидвитте деле бар экран, бар холодильник, бар массаж, бар жок, бар ысытардын бар жогу бар. Анан буну деле дагы бир басып койсоңуздар, кайта ордунан турат мына. Бар жогу экран, кнопка менен да. Бул жерде чырагы бар, бул жерде 220 волтка 12 волттук нерсеси бар мына. 12 волт 120 ватт тök чыгарып берет да. Көрсөңөр. Bunun алдында өзүнүн нерселери бар да. Буну астындагы немесек болот, эми аны муну салып аласыздар да буга. Эми бунун дөңгөлөгүнө келсек, туугандар, объему болсо размери 21лик дөңгөлөк, мына көрсөңүздөр болот. Маркасы Michelin. Michelin эң дүйнө боюнча эң атактуу марка, өзүңүздөр билесиздер. Анан туугандар, бул кааласаңыздар өзү 2 дөңгөлөк же болбосо 4 дөңгөлөк сүрө турган болот да, автоматик бул. Машинанын ичинен теңшештин кереги жок. Өдөлүшкө, өр жерлерге күч келип калганда өзү автоматик 4 дөңгөлөк. Болбосо башка түз жолдордо 2 дөңгөлөк менен эле кете берет да, 2 дөңгөлөк тартып эле. Бу жакта майбак. Бул тарабында майбак бар. Майбактын каптагы дагы басканда ачылбайт, баары жогу ичинен башкарылат. Бу ягына келсеңиздер, бул тök качалай турган жер да, мына. Эми бул ачылат. Бул жерге өзүңөр үйгө койгон эле жанкы зарядканы эле мындай элечи мына. Мындай эле зарядка менен эле үйгө качалап алсаңыздар болот, үйгө орнотуп эле, ооба. Анан бу ягы болсо тез сүрөттө тошкурат да. 220 километрди чынын айтканда 1 саатка калбай тошкуруп салат. Сиздерге ушул машинанын камераларын жана өзүн өзү коргоо, башкалар келип машинаны чийип кетеби, согуп кетеби дегендерди камерага алып тура турган жерлерин жакшылап тааныштырайын. Буну басасыздар туугандар, мына көрсөңүздөр болот. Бул жерге кирсеңиздер, бул баары жок экрандан мына болсо чырак теңшейсиздер, көрдүңөрбү? Бунун чырагын дагы айткач кетейин. Чырак автоматик да. Автоматка теңшеп койсоңуздар, караң киргенде өзү жарыйт. Күндүз болгондо өзү өчөт. Силер чырак ачам деп эч кандай кыйлат болбойсуздар да негизи. Анан алдыңкы быстроч машина келатканда дальныйын жандырып, ооба. Чоң чырак, пас чырак удулдан мисал машина келгенде өзү пас чырак алат. Кайта машина өтүп кеткенден кийин караңгы жол болсо чоң чырак өзү ала берет да.
Andan keyin maşinanın içinde de çıraqtары бар. Мына көрсөңүздөр болот. Бул жерде жарыйт да бар жогу. Музыкага карата жарса болот, сыртынан эле музыкага карата жарытып койгола болот да негизи. Мына бул жерде көрүнүп турат бар жогу. Азыр 218 км жол жүрө турган зарядкасы бар экен төгүчү. Бул жерде айдайсың. Мисалы мындай жөндөмдүү айдаш дейбиз да, муну тежемдүү. Бул болсо мындай жанга раатыраак. Бул болсо эми жанакы спорт тууралуу айдаш, бул болсо жамгыр карда айдаш, бул болсо тыгылып калганда тегишеш дегендер ар түрлөр бар да бул жердечи. Анан мына болсо жардамчы айдоо дейбиз. Буларды жакшылап теңшеп ачып койсоңор, мисалы жолдун ысыгынан чыгып баратканда өзү роллуп уруп жолдун ортосуна кирет. Буяка келсек өзү мына Wi-Fi таратылат, VG Wi-Fi таратсаңыздар болот. Ооба, машинада тор бар, ошо машинанын Wi-Fi-ын таратып телефонуңарды иштете берсеңер болот. Бул жерде болсо мына көргүлө 23 мына үн жаңырткычты ушул жерден теңшейсиздер. Ушул жерден теңшейсиздер. Калаганын өчүрүп, калаганын жандырып. Ооба, бул болсо бейхатерлик дейт. Буну ачып койсоңор мына пост. Бул да пост да бул. Мына буну ачып койсоңор машинага жакын келген кезде өзү автоматически видеого тартып алат да. Эгер бирөө келип сенин машинаңды чийип ийсе бар жок көрүнүп турат, камера деген толуп турат да бундачы. Мына бул жерде карасаң, бул жерде да камера турат. Бул камера болсо сен жолдо айдаганда уктап, уйкуң келип чарчап кетсең, бул билип турат да сенчи. Билип бул жерден неметип турат да. Сага эскертип берет. Өтө эле уктап барасаң, мына рол титрейт да, титиреп сени ойготот да. Ошондой жумуш. Мына бул жерде 360 градус көргүлө. Ачкыч жок да. Анан туугандар мына көрсөңүздөр, буну бул жерин басып эле сүйлөсөңөр болот да, баспай эле сүйлөсөңөр болот. Хей шаучи. Такай цои аму. Мисалы мен массажды ач дедим да, өзү массажды ачып азыр массаж кылып атат мени. Хей шаучи. Такай чөнбу чөчваң. Терезени түшүр дедим, бар жогун түшүрүп атат. Хей шаучи. Гуанби соё чөчваң. Хей шаучи. 主驾请说。打开全部车窗，打开天窗。还不支持这个操作吗？嘿，小七，主驾我在呢。关闭熄灯屏。目标屏幕不支持使用这个界面哦。嘿，小七，主驾我听着呢。关闭熄灯屏。目标屏幕还没打开。嘿，小七，主驾我来了。关闭二排娱乐屏。 该界面没在目标屏幕打开哦。 Бар жоғын ошо сөз менен башкаргалы болот да негизи. Бунун функциялары өтө көп. Бул айнек бууланган кезде ушуну ачасыз. Мисалы айнек бууланган кезде ушуну ачасың арма жерден. Айнектин бууланганын басып коесуңдар да. Ана бул жерде ысык шамал, муздак шамалды теңшейсиңер. Бул болсо 4 чырак тең жарыйт. Бул жерден ошо мынакей. Анан бул жерден мына. Бул болсо май менен айда дейт да. Бензин менен айдайсың. Бул болсо ток менен жүр дейт. Ток менен жүргөнгө теңшейсиң дегенге. Бул болсо май менен ток аралаш жүрөт дейт. Ушу жерден теңшеп коесуңар да мына. Бунун функциясы аябай көп чынын айтканда. Хай шаучи. 关闭所有空调。好的，全车空调关闭了。Туугандар, эң кызыктуу жерин эми көрөсүздөр туугандар. Мына көрсөңүздөр, буну шопер жок эле өзүнчө эле токтотуп коебуз. Негизи шопердин эле кереги калбады да негизи мына. Бул жерде бир орунду тандады. Бу жакта машиналар бар. Токтотпой орун жок. Бул жерде орундан бирөө турат. Ушуну өзү тандады да. Мына бастык. İçinde başka rotatda koyu üşenmeyip de şunu